Assalamu alaikum, men Sergek Жашоо kanalımның көрүүчүлөрү, катталуучуларым. Кайрадан мен сиздер менен Таалайбек. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн дагы сиздерге бел ооруу жөнүндө сөз кылмакчымын. Бел ооруудун кандай оорусу? Жерде жатканда, төшөктө жатканымда белим ооруп калып атат. Жаткан учурда оңго, солго оодарылып жатыш кыйын болуп атат. Өйдө болуп туруш кыйын болуп атат деген оорулар жөнүндө. Дагы мындай оорудун белгиси жана басып бара жатканда жан баш кыйшайып, мындай бутуңуздар кайсы бир жагга карап тартып кетип басат. Ушундай болгон учурда биздин белибизде эмнелер болот экен. Ошолор жөнүндө бүгүн сөз кылмакчымын. Мына көңүл бурсаңыздар, мына жерде адамдын арт жагынан көрүнүшү, мына сүрөттө арт жагынан көрүнүшү, бул жерде жан баш сөөк, крестец, куймулчак, бел омурткасынын учу көрүнүп турат. Ылдый жагыда кашка жиликтин муундардын кошулган жери көрсөтүлүп турат. Эми мына ушул жерде бул оорулар адамдын же оң жагынан же сол жагынан байкалуусу мүмкүн. Мен бул жерде сиздерге мына сол жак тарабынан гана көрсөтүп коюп атамын. Оору мынабул зонада байкалышы мүмкүн да. Мына жашыл менен сызып койгон аралыкта мына ушул жерде оору байкалат. Мына белде эмес, жан баштын өйдө жагында оору байкалат. Бул учурда эмне болот экен? Бул учурда орусча айтканда жанагы перекос таза деп айтып коет. Жан баш сөөк кыйшайып калат. Жан баш сөөк же оң жагы же сол жагы алдына жылып калышы мүмкүн, же болбосо оң жагы же сол жагы өйдө ылдый болуп калышы мүмкүн. Бул эмне себептен болуп калат? Бул көбүнчө жана оор жүк көтөргөндөн, туура эмес көбүрөөк туура эмес отургандан, туура эмес кыймыл жасагандан ушундай адамда ушундай бел оорулар болуп калышы мүмкүн. Эми жанагыдай болуп басып бара жатканда бир жагы кыйшайып кетип, анан жаткан учурда белим ооруп калып атат дегендерде биз негизинен сиздерге түшүнүктүү болуп кетиш үчүн мына жерде мен чагылдырып көрсөтүп атам. Сол жак тарапта бизде жан баш булчуңдарыбыз бар. Жан баш булчуң өзү 3кө бөлүнүп айтылат. Биринчи булчуңу бул кичине жан баш булчуңу, бул мына булчуңдардын асты жагында. Бул орточо жан баш булчуңу өйдө жагы мына жан баштын кырынан кошулуп, кашка жиликке барып кошулуп турат. Ал эми бизде азыркы көрсөтүлүп, бизде темада негизги сөз боло турган, бизде орусча айтканда большая ягодичная мышца, чоң жан баш булчуң жөнүндө сөз болот. Бул большая ягодичная мышца өйдө жагы жан баш сөөктүн бир жак бөлүгүнө кошулуп турат. Андан кийин крестецке толук кошулуп турат, куймулчакка кошулуп турат. Ылдый жагы болсо биздин кашка жилигибизге барып кошулат. Мына ушул булчуң, мына бул өйдө жагы кошулуп, жан баштын бир жак бөлүгү крестец, куймулчакка кошулуп турган жерде бул сиздерге баардыгыңыздарга эле белгилүү, булчуң барып сөөккө кошулган жерде кемирчектүү зат болот. Ушул кемирчектүү зат, кемирчек сквознякта жатып калсаңыздар, же суукта көбүрөөк отуруп калсаңыздар, сыз жерде отуруп жатып калсаңыздар, ошол учурда мына ушул кемирчектүү зат катый баштайт. Катый баштаганда мына ушул бөлүктө оору сиздерде байкалып турган болот. Мына ушул оору бул эмне себептен дегенде мен жана айтып кеткендегидей, жан баш сөөктүн кичине ордунан жылып калышы мүмкүн дегендей, мына ушул оң жагы же сол жагыбыз большой ягодичный мышца спазмирует этип, же болбосо уюп калды дегендин кесепетинен бизде жанагыдай оорулар байкалат. Эми мына экинчи сүрөткө карасаңыздар, бул экинчи сүрөттө мына ушул жан баш булчуңубуз канчалык деңгээлде чоюлат дегенди сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн мына экинчи сүрөттү көрсөтүп атам. Мына жерде сиздерге түшүнүктүү эле болуп турат. Омуртка, бел омурткасынын акыркы бөлүктөрү келип, мына айланада крестец,
кара менен сүрөттөлүп турган бул жамбаш сөөгү, каптал жагынан көрүнүшү. Бул мына биринчи сүрөт, бул түз турган учурда мына көңүл бурсаңыздар, мына элестетиңиздер, мына үйдө жагыда мына булчуңдар кошулуп турат деп. Бул арды барат да жамбаш булчуңга барып кошулат. Мына ушундай абалда болуп көрүнөт. Эми биз жанагы алдына карай эңкейгенибизде же болбосо чалкабыздан жатып тизебизди бүгүп өзүбүзгө тартып аткан учурда мына канчалык деңгээлде бизде мына булчуң жыйрылат. Мына ал жакта жыйрылат. Бул учурда жыйрылат. Мынандай биз кайра түздөлгөн учурубузда бул булчуң чоюлат экен. Көрдүңүздөрбү? Мына жерде булчуң жыйрылып атат, бул жерде чоюлуп атат. Эми элестетип көрүңүздөр. Сиздер жана жаткан учуруңуздарда, белиңиздер ооруп жаткан учурда тизени бир аз өзүңүздөргө тартып жатсаңыздар, оору бир аз жеңилдеши мүмкүн. Кайра бутуңуздар сунуп жатсаңыздар, кайра оору көбөйүп кетет. Мына ушул жаткан учурда белдин ооруп калуусуга сиздерге түшүнүктүү болушун үчүн ушул берген маалыматым сиздерге жеткиликтүү болду деп ойлоймун. Кийинки чыгарылышта кандай көнүгүүдү жасап биз ушундай бел оору мээнеттеринен арылабыз, же болбосо ошол ооруларга жардам кыла алабыз деген темада кийинки чыгарылышта көнүгүүлөрдү сиздерге сөзсүз көрсөтүп кетемин. Бүгүнкү чыгарылышым ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки чыгарылышта сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Аллах Таала мээнетиңиздерге шифа берген болсун. Сакайып кетиңиздер. Бардыгыбыз Аллах Таалага аманатпыз. Кайрадан көрүшкөнчө ассаламу алейкум.